Малды туура саап алуу нормалары. Дени сак уйларда нормалдуу жүрүм-турум жана алардын сүт бериши дайыма бир калыпта болуп же көбөйүп турат. Уйлар бош жүргөндө же байланып турганда эч кандай тынчсызданбайт. Уй өзүн дайыма сергек сезет. Туяктары кыйшайбай, ийрилбестен түз болот. Сүттү саап алуу техникасы боюнча видеону көрөбүз. Сүт саап алуунун эки жолу белгилүү. Кол менен жана сүт саап алуучу машиналарды колдонуу. Ал сапаттуу аткарылышы жана 4-5 мүнөттүн ичинде саалып бүтүшү керек. Себеби ал убакыт өткөндөн кийин сүт жакшы чыкпай, толук саалбай калат. Натыйжада сүттүн азайып кетишине жана желиндин маститке чалдыгышына алып келет. Саанууларды биринчи 10 күндүктө күнүнө 4-5 жолу саап туруу керек. Бул убакта салыштырмалуу сүттөрү аз болот. Экинчи 10 күндүктөн так режимге өтүңүз. Ар дайым бирдей убакытта сааңыз. Эгерде бооз малында орточо семиздиктен жогору болгон болсо, көпчүлүк уйлар 3-10 күндүктөн баштап толук нормадагы сүттү бере башташат. Бирок башка факторлары мацион, массаж, туура тоюттандыруу жана башка багуу шарттарын да унутпоо зарыл. Сезон учурунда уйларды ар дайым 3 мал сааш керек. Саандан мурда жана андан кийин желинди массаж кылуу саанчынын адаты болуш керек. Массаждын натыйжасында кан айлануу жакшырат, малдын сүтү көбөйөт. Бул фермер саанга кирип кетип атканда өзүнчө умуманийде колуну жууп, дезинфекция кылып, анан кийин саанга кирип кетет. Үрпүндөрүн алганга чейин желин жууп, арткандан кийин массаж кылынат. 1 мүнөткө чейин, 2 мүнөткө чейин массаж кылып, бездерин өзү ойготот, уйду сүт беришин ойготот да. Уй сагышты эки техникасы бар. Бармак менен сагыш деген биринчи техникасы, экинчиси манжа менен массаж кылып сагыш болот. Бул тартып сагыш, бармак менен тартып сагыш основной эле жаңы ачмак унажындарда болот. Желиндери кичине болгон үчүн буну тартып сагалат. Мындай кысып саалбайсың. Кийинки экинчи, үчүнчү туума чоң уйларды соскасы чоңоюп калат да, буну манжа менен сагалат, мындай кылып кысып сагалат да. Малга ыңгай болуш үчүн биринчи эки алдыда эмчегин саап алынат, анан кийин арка эмчегин сагыш керек. Желин жуугандан кийин желин кургап калат да, анан кийин ошон үчүн улар мындай сүт менен суулабаш керек. Маздары бар, стратосит, тетраскилиновый маздар бар. Маздарды колун сүйкөп туруп кичине. Анан саалат, салгандан кийин дагы ошол маз менен маздап коюлат. Уйду саап болгондон кийин уйду дадой деген болот. Акыркы сүттөрдү алыш керек болот. Саап бүткөндөн кийин кайрадан эмчектерди, сүт бездерин массаж кылынат. Массаж кылынып, анан уйду акыркы сүттөрүн берет. Акыркы сүттөрүндө жир болот да, майлуулугу көп болот. 9-10%ке чейин барат да майлуулук. Уйду туура саап алуу. Саан саган учурда уйдун дайыма сол жагында отуруу керек. Саап жаткан учурда каттуу кыйкыруулар болбошу керек. Күнүгө уйдун 2 санынын капталдары тарактар менен таралып турушу керек. Уйлар суткасына 20-25 килограмм заң чыгаруу мүнөзүнө ээ болгондуктан, алардын байланган жерин такай тазалап туруу шарт. Албетте, сааганда санитардык гигиеналык талаптар колдонулушу керек. Эмне үчүн бул видеодо сүттү саап алуудагы санитардык гигиеналык талаптар боюнча сөз кылып жатабыз. Анткени сүттү кайра иштетип чыккан цехтер, чакан заводдор сүттү көп өлчөмдө чогулткан учурда эски бактериялар менен сүт түшүп калган учурларда 10 литр сүт 1 тонна сүттү ириткен учурлар практикада кездешпей койбой жатат. Ошондуктан фермерлер менен сүттү кайра иштетүүчүлөрдүн ортосундагы мамиле жакшы болуш үчүн бул видео даярдалды.